Биринчи радионун түз эфирин Адистен кеңеш программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссер Айгүл Маметова. Саламатсыздарбы? Биз бул жолу пенсияга чыгуунун жол-жобосу боюнча Адистен кеңешин алабыз. Студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңиш Мукамбетов. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Ардактуу радио каармандар, сиздерде кызыктырган суроолоруңуздар болсо 0312 39 2190 номерлерине байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле Facebook аркылуу да биринчи радионун баракчасынан онлайн көрүп, ал жака да сурооңузду калтырсаңыз болот. Анда Жеңиш Уркалыевич учурда ушул алгач эле эфирде кеп кеңешиңиз менен баштап берсеңиз, учурда пенсияга чыгам деп жаткандарга кандай кеңештерди бересиз, алар кандай документтерди толтуруп жана кимге кайрылса болот? Рахмат. Буга чейин да биз былтырдан бери айтып эле келатабыз. Былтыркы жылы 1-июлдан баштап 10-майдагы мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу биздин негизги мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилген. Ошого жараша талап кылынган стаж аялдар үчүн, эркектер үчүн жалпы негизде курагы боюнча пенсияга өтө аз өлчөмгө төмөндөтүлүп түшүрүлдү. Мурда эгер аялдарга 58 жашынан 20 жыл талап кылынса, азыркы күндө 58 жашынан пенсия курагына жеткенде 5 эле жыл талап кылынат. Эркектерге болсо мурда 25 жыл талап кылынса, азыркы күндө аларга дагы 5 эле жыл талап кылынып калды. Бул 24-жылдын 1-июлунан баштап 31 декабрь 25 жылга чейин ошол жылдары 63-58ге чыккан жарандарыбызга тиешелүү. Ал эми кийинки жылдын 1-январынан баштап 26-жылдын 6 жыл болот. Ошол менен ар бир жылы 1 жылдан кошулуп отуруп 2045-жылдан баштап талап кылынган стаж 20 жылды түзөт да. Бул этап менен киргизилгени эми билесиздер, союз жоюлгандан кийин көпчүлүгүнүн ар кандай жагдайлар менен стажы жок болуп калган. Анан пенсияга чыккан учурда дагы толук эмес мамлекет тарабынан кепилденген базалык бөлүгү берилип келгенде теңдемелүү болупчу. Мисалы үчүн 20 жыл талап кылынса, аял кишиники 10 эле жыл болуп калса, анда жарымын эле алып калганда 3170 сомдун жарымы эле 1585 эле сом төлөнүп келген. Ошондуктан ушул шартты жоюу максатында былтыркы жылы июлдан толук эмес пенсиялар деген статья толугу менен жокко чыгарылган. Ошондуктан азыркы күндө андай пенсиялар чегерилбейт. 58 жашка чыккан, 63 жашка чыккан жарандарыбызга толук пенсия чыгыш үчүн 5 эле жыл талап кылынат. 5 жылдын ичине эмнелер кирет? Бул жерде иштеген мезгили 96 жылга чейинкисин биз эмгек китепчесинин негизинде, жазуулардын негизинде алабыз. Ал эми 96 жылдан кийинкиси жазуудан сырткары биз камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төлөнгөндүгү тууралуу маалымат жеке камсыздандыруу эсебинен алабыз. Ошол жакта кандайдыр бир төгүлгөн суммалар болсо, ошол стаж катары эсепке алабыз мезгил менен. Мындан сырткары биздин жана айтып кеткен жогорудагы мыйзамдын талаптарына ылайык камсыздандыруу төгүмдөрүн жана иштеген убагынан сырткары окуган мезгили дипломдор менен алынат. Мурда бизде күндүзгү бөлүмдө деген немеси бар эле, талабы. Азыркы күндө диплом менен окуган мезгили баягы кайсы бөлүмдө окубасын алына берет да. Балдары менен отурган убак алынат. Ар бир бала 3 жашка чыкканга чейинки мезгил, эгер ошол убакта иштебесе. Аскер кызматында кызмат өтөгөн мезгили, жумушсуздук боюнча жанагы борборлордо каттоодо туруп жөлөк боло алган учурлары, ошондой эле биринчи группадагы же болбосо майып балдарын баккан убагы, ушундай дагы камсыздандыруу төгүмдөр төгүлбөгөн мезгилдер дагы ошол эле камсыздандыруу төгүмдөр төгүлгөн мезгил менен катарлаш эле эсепке алына берет. Ошондуктан жалпы стажы 5 жыл болсо, бүгүнкү күндө 58 жаштан аялдар, 63 жаштан эркектер пенсияга чыкканга укуктуу. Бул үчүн ар бир жаран өзүнүн жашаган жери боюнча
туруктуу жашаган жери боюнча кайрылса болот, же болбосо убактылуу жашаган жери боюнча кайрылса да болот. Анткени азыркы күндө миграция, ички миграция дагы көп эмеспи, өзүнүн айылында эмес, башка Бишкекке келип же башка бир жерде жашап туруп калса, ошол жерден бирок жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынан каттоого туруп коюш керек, убактылуу деп. Эми учеттон чыкпай эле койсо болот, паспорттон, бирок убактылуу жашайт деген маалымат болуш керек. Биз аны түндүк аркылуу текшеребиз. Ошондуктан каттоодон өтүп коюңуздар. Ошондой каттооңуздар болсо, анда ошол убактылуу жашаган жериңиздер боюнча кайрылууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Андан сырткары бизде мына Бишкек шаарында чоң 4 калкты тейлөө борборлор бар. Бул жана Элдарада соода борборунун ичинде, Аю гранттын ичинде, Бөкөнбаев Жаш гвардия бульварынын кесилишинде жана 12 микрорайондо. Ошонун ичинде биздин социалдык фонддун өзүнчө терезеси бар. Ушуну эсиңиздерге тутуп калсаңыздар, анткени ар кандай маселелер менен кайрылуу жасаганда дагы убарачылык болбосун деп биз ушул сиздерге мүмкүнчүлүк түзгөнбүз. Ошол жерге барып өзүңүздөрдүн жеке эсебиңиздерден дагы маалымат алсаңыздар болот. Ар кандай суроо талаптарыңар болсо ошол жерге айтсаңыздар түшүндүрмө берет. Негизги документ ошол өздүгүн тастыктаган документ бул паспорту, эмгек китепчеси. Андан тышкары жанагы мен айтып кеткен талаптагы документтер болсо кошо берсеңиздер, эгер мүмкүнчүлүк бергенге мүмкүнчүлүк жок болуп, убактылуу жок болуп турса, анда кайсы жактан канчанчылык балдарыңыздар төрөлгөндүгү тууралуу маалыматтарды берсеңиздер, биз тийиштүү сурамдарды жөнөтүп, түндүк аркылуу болобу же болбосо кат жүзүндө болобу алып сиздерге көмөк көрсөтүп, стажыңыздарды тастыктаганга жардам беребиз. Ошондуктан мурункудай айлык акы тууралуу маалыматты топтоп кереги жок. Анткени мыйзамдын талаптарына ылайык өзгөртүүлөр киргизилгендиктен 1-июлдан баштап айлык акы орточо эсеп менен алынган өлчөмдөн стажга жараша эсептелип алынат. Бул мыйзамда так көрсөтүлгөн. Ошондуктан мурдагыдай баягы архивден айлыгыңды алып кел же болбосо мекеме ишканадан айлыгыңды алып кел деген талап жок. Азырынча ушул жеңилдиктер бар. Көпчүлүк жарандар эгер 96-жылдан кийин иштеген мезгилиңиздер 5 жылдан ашыгыраак убактыңыздар бар болсо, 96-жылга чейинкисин тастыктай албасаңар, кайрыла берсеңиздер болот. Анткени 5 жыл минималдык стаж тууралуу талап киргизилгенден кийин ошол эле учурда жана жалпы негизде 58-63 жаштан чыгып атканда, эгер сиздер документиңиздер жок болуп калса, кандайдыр себептер менен, анда биз 96-жылга чейинки стаждыңыздарды быйылкы жылы эркектер үчүн 16 жылды сиздерге белек катары берилет. Бул эми баягы иштеди, ушу 18 жаштан баштап иштеп 96-га чейин ушунча стаж болмок деген эсеп менен алынды. Аялдык кишилерге 11 жыл. Былтыркы жылы жаңы мыйзамга өзгөртүү киргизилгенде 17-12 жыл эле, быйыл 16 жыл эркектерге, 11 жыл аялдарга эсептөө үчүн кабыл алынат. Ошондуктан мүмкүн болушунча тастыкталган документтериңиздерди бериңиздер, бирок жанагы негизги талап аткарылыш керек. 5 жылдан кем эмес стаж болуш керек. Мунун ичинен эмгек стажы дагы эң башкысы ошол эске алынат. Андан сырткары жана балдары окугандыгы, аскер кызматын өтөгөндүгү, ушундай шарттар эске алынат. Рахмат, ардактуу радио угармандар. Биз ушул бизде угарман бар экен, суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсыздарбы? Мен сиздерге берейин деген суроомда, менин аялым эми 6400 сом эле акча алып калып атат да. 6800 болуш керек эле го минималдуу пенсия. Эмне себептен мындай болуп атат экен деп ошондо. Мүмкүнчүлүк болсо бир суроого жооп берип коесузбу? Жубайыңыз канча жашынан пенсияга чыкты эле? Жубайым 58 жаштан чыкты. 6400 менен чыктыбы? Кайсы убактан баштап алып атат бул пенсиясын? Ошол немеден пенсия алганына быйыл 3 жыл болуп атат да.
58'ден чыкканбы же мөөнөтүнөн мурда азайтылган өлчөмдө чыгып калса, анда мыйзамдын талаптарына ылайык пенсиясынын өлчөмү кыскартылган өлчөмдө кармалып төлөнөт да. Ошол шарт бар. 58'ден эмес 55'тен чыккан эмеспи? 55'ten чыккан эмес, бир эле баласы бар да. Жок, ал жерде бир эле баланын эсеби эмес, ал жерде 1-июлга чейин ошондой шарт бар болчу. 35 жылдан кем эмес же 30 жылдан кем эмес болсо, аялдар 55 жашынан пенсияга чыкканга укуктуу деп. 3 жыл мурда эркектер болсо 60 жаштан 40 жыл же 35 жыл стажы болсо деп. 35 жылдан же 30 жылдан жогорураак 35ке жетпей калса аялдарга, анда пенсиясынын өлчөмү жашынын ар бир 58 жашка чейин жетпеген ар бир ай үчүн 1,5% төмөндөтүлүп, азайтылып чектелет экен. Ошондуктан бул категориядагылардыкы ошондой болуп калышы мүмкүн. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, райондук башкармалыкка түздөн түз кайрылып, пенсиялык ишин көтөртүп каратсаңар түшүндүрмө берет. Анткени ар бир жарандын пенсиясы ар кандай. Ошондуктан жалпылап айтыш кыйын. Азыр эми документтерин көрбөй туруп айта албайт экен. Ошондуктан райондук башкармалыкка кайрылып көрүңүздөр. Жоопту ошол жактан ала аласыздар. Рахмат. Эгерде кайсы жылга чейин ушундай неме болсо, 1-июль 2024-жылга чейин бул норма бар болчу. 1-июлдан баштап 24-жылдан баштап алынып салынды. Азыркы күндө 55-тен 60-тан пенсияга чыга алышпайт мөөнөтүнөн мурда. Бул статьялар жокко чыгарылды. Мурда баягы стажы көп жыл иштеген деп ошондой норма 2008-жылы киргизилген, былтыр алынып салынды бул. качанга чейин ошо 6400 сомдон алышыбыз мүмкүн дагы. Ал шарттарын эми караш керек. 58ге чыккандан кийин кайра эсептелет. Бирок мурун алганыңар аванс катары төлөнгөн акча кайра 10 жылдын ичинде кайтарылып берилет. Бул баягы мөөнөтүнөн мурда чыкканга эле мүмкүнчүлүк берип, төлөнгөн акча кайра ордуна коюлат да. Ошондуктан ушул шарттары бар. Ошону тактап сурап алсаңыздар, райондон түшүндүрүп берет. Сурооңузга рахмат, ардактуу радио каармандар. Сиздер биринчи радионун толкунунда адистен кеңеш программасын угуп жатасыздар. Биздин бул жолку суроолорубузга Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңиш Мукамбетов жооп берип жатат. Эгерде сиздерде дагы пенсияга байланыштуу сурооңуздар болсо 0312 39 21 90 номерлерине байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле биздин Facebook баракчабыздан дагы онлайн көрүп, ал жака да сурооңузду калтырсаңыз болот. Бизде дагы бир угарман бар экен, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Алло, угуп атасызбы? Угуп атабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Суроо берейин дедим беле. Бериңиз. Вот 88-жылдан 95-жылга чейинки бухгалтерская заработная плата данный жок. Иштеген жер жоюлуп, эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес алганга сведения зарплата боюнча. А трудовойдо жазылуу турат, ошо 87-ден 95-жылга чейин ушундай иштеген деп. Булунду убакта кандай кылса болот? Ошол менен эме пенсия чыкканга ошол 7 жыл кошулбай калганда 6,5-7 жыл. Жок, негизи түшүндүм сурооңузга. Көп учурда ушундай маселе менен кайрылышат да. Айлык акы тууралуу маалыматтын жоктугу сиздердин стажыңыздарды жокко чыгарбайт. Биз стажыңыздарды эсепке алабыз. Эгер айлык акы тууралуу маалымат жок учурда мыйзам түрүндө 1-июлга чейин мен айтып атпайм, өзгөртүү кирди деп. Азыркы күндө андай айлык тууралуу маалымат сурабайбыз. Анткени божомолдо орточо эсеп менен алынган айлык менен эсептеп чыгарылып атат. Анын үстүнө жанагындай 17, анан 12 жыл, 16, 11 жыл деп эсепке алынып атат да. Ошондуктан айлык акы тууралуу маалымат жок учурда биз минималдык айлыктын стажга жараша пайыздалынган өлчөмүн эсептеп чыгарганбыз. Ал деле ошол учурдагы союздун убагындагы айлыкты азыркы күнгө алып келгендеги өлчөмүнө барабар эле болуп калат да. Ошондуктан сиздин биринчи камсыздандыруу бөлүгүңүз 96-жылга чейинкиси ошондой шартта эсептелген болуш керек. Анткени биз айлык жок болсо, биз баары бир айлык акыны жанагы минималдык өлчөмүн ошол жылдагы пайызга көтөрүп, 200, 250, 300 пайызга көтөрүп, ошондон анан
стажыңызга жараша процент алып эсептеп чыгарганбыз. Ошондуктан бул жерде такыр эсепке алынбай калды деген туура эмес түшүнүктө. Анткени стаж алынат, стажы ар бир жыл үчүн 1%дан орточо айлык акыдан эсептелип 96 жылга чейинкиси чыгарылат. 96-тан кийинкиси бул жеке камсыздандыруу эсебине төгүлгөн төгүмдөрдүн эсебинен чыгарыла турган бөлүк. Ал түздөн түз айлыктан жана төгүлгөн төгүмдөрдүн суммасына жараша болот. Канчалык айлык жогору болсо, экинчи камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмү ошончолук жогору болот. Көпчүлүк учурда мындай болуп калып атат да, баягы союз тарагандан кийин иштебей калган учурлар болот. 96-дан бери бир күн иштебегендер бар. Биз алардыкын 96-га чейинки стажын алып эсепке ала беребиз, бирок экинчи камсыздандыруу бөлүгү жок болуп калып атат. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. 1-октябрдан баштап өзүңүздөр баарыңыздар күбө болгондой, билгендей, президенттин жарлыгы менен пенсиялардын өлчөмдөрү 6900дөн кем болбосун деген жарлыкка кол коюлуп, бизге ошондой көрсөтмө берилген. Биз ошонун негизинде 5 жыл стажыңыздар болсо, демек биз эсептеп чыгарып көрөбүз. Эгер ага жетпей калса, республикалык бюджеттин эсебинен базалык бөлүгүн көбөйтүүнүн аркасында 6900га жеткирилип берилип атат. Ошондуктан бул дагы көп талаш тартышты жаратып атат, баягы иштеп аткандар менен иштебегендерди деп. Бирок ошол эле учурда биз социалдык багыттагы мамлекет болгондон кийин президенттин жарлыгы ошого карата кабыл алынды. Жакырчылыктан чыгаруу максатында жашоо минимумунан кем эмес, бул конституциябызда да жазылган 44-чү беренесинде пенсия пособиялар ошо жашоо минимумунан төмөн болбош керек деген. Ошонун шарттарын, талаптарын аткаруу максатында кабыл алынды. Муну туура кабыл алыңыздар. Бирок кийинки көбөйтүүлөрдө дагы сиздердин камсыздандыруу системасына кошкон салымдарыңыз эске алынат. Анткени жанагы биз көбөйтүү жүргүзгөндө пенсиянын базалык бөлүгү же болбосо камсыздандыруу бөлүктөрү көбөйүп атпайбы, ошондо камсыздандыруу бөлүктөрү түздөн түз ошол кишинин өзүнүн иштеп тапкан, которгон акчаларына жараша чыгарылган өлчөмү да. Ошондуктан ошол өлчөмдөрдөн пайызда эсептелип, мисалы үчүн мурдагы жылы 15%, былтыр мурдагы жылдын аркы жылы да 22-жылы 15%, 23-жылы 38%, былтыр 18%га көбөйттүк. Быйылкы жылдагы күзгү айларда, буюрса октябрь айларында кайра эсептөө жүргүзгөнгө даярданып атабыз. Бул негизи социалдык төлөмдөрдүн убагында төлөнүшү, анан пландын аткарылышына жараша болот. Анткени социалдык фонддун бюджети негизи ушул камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөн фондко келип түшкөн акчанын суммасына жараша болот да. Канчалык көбүрөөк жыйналса, азыркы убакта билесиздер, салык кызматы бул ишти алып барып атат. Анткени 19-жылдан бери бир эле мекеме, орган иш алып барсын деп, салыкты дагы, социалдык төлөмдөрдү дагы салык кызматы жыйнап берип атат. Ошондуктан ушул топтомдор канчалык жакшы болсо, ошого жараша биз күздө дагы буюрса жанагы баалардын өсүшүн, инфляциянын эсебин, орточо айлыктын өсүшүн эске алып, камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн жогорулатканга аракеттерибизди кылабыз деп турабыз. Абдан жакшы, агай. Анан бизге буга чейин да ушул Жапан деген апабыз кайрылып өзүнүн бир суроосун узатты эле. Анда бул кишинин ушул паспорту жоголгондугуна байланыштуу пенсиясы төлөнүш токтолуп калган, ала албай калган. 1,5 жылдан бери ала албай атам. Башка бир өздүгүн тастыктаган документтер менен алуу мүмкүнчүлүгү барбы деп сураган экен. Мындай кырдаалда эмне кылса болот? Бул жерде негизи бизге негизги баягы пенсияны төлөөчү органдар болуп, банктык системадагы мекемелер жана Кыргыз почтасы ачык акционердик коому азыркы күндө жеткизип берүү менен төлөп атышат. Ошондуктан алардын дагы өздөрүнүн талаптары бар. Ошого жараша пенсияны мисалы үчүн почтадан алса, демек өзүнүн тастыктаган документи менен барыш керек. Эми ал жерде жеке бет эсебине дагы паспорттун номерлери көрсөтүлүп, өздүгүн ошол документ тастыктайт да. Ошондуктан паспортду алганга аракет кылыш керек.
дагы бир айта кетүүчү нерсе, пенсионер кандайдыр бир себептер менен өзүнүн пенсиясын албай калса, мыйзамдын талабына ылайык 5 жылга чейин алуу мүмкүнчүлүгү сакталып турат. Ошондуктан тезирээк паспорт алганга, азыркы күндө мен ойлойм, паспортту алуу деле анчалык кыйынчылык эмес. Анткени биздерде жанагы калктуу тейлөө борборлор аркылуу тез эле биздин мамлекеттик каттоо кызматы бергенге аракет кылып атышат. Эң башкысы ошол тийиштүү органдарга убагында кайрылып алганга аракет кылыш керек. Анткени ал паспорт баары бир ал адам үчүн керектүү эң башкы документ. Ошондуктан анысы жок башка документти алып барып ала берем деген дагы туура эмес да. Анткени биз ал каттоодо тургандыгын, каякта экендигин билишибиз керек болуп атат. Ошондуктан ошондой талаптар бар. Бизде угарман бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатсызбы? Мындай devirlerin ıstası 63'e çıkımda erkekler 20'ye geçti var. Ayarlar 20'ye geçti var. Başlarda 63'e çıkarma 65 kese bir yıl isteyen görüşten gelip koyuz gerekti. 65 kese isteyen 20 yılda kıstazını tolukta baktılar. Böylece bunları uğraştılar. Oğlum der 70 kese istiyorsa yok. Aldığa toluk kevleri toluk var. Tamam. Eskiden alan bir yörgü var. Gordon Rayon'da 45'ten vardı. 45 yaşından pensiyon var. 25'ten 20 yıl işte iddialı 80'e çevireceğiz. Buna ben bir soracağım. Iskagoru işte isteyen olan 20 yıl istedi 25 yaşından istiyorum. Adı 33 yıldan beri pensiyon var. Ama şurada çok gerekli olsa 50'den 55'e gitmesi gerek. Iskagoru olmaz. Ona 50 yaştan çoğunu gelip vermesi gerekli. Öğreneceğin oraya 48-48'den çoğunuz gerek. Ne güzel. Rahmat. 45 yaş kulakta bunu. Küçük oğlum. Rahmat. Rahmat üzere bizim orada krize göre istenilmez üçten var. Ölme gitmeyle. Ama 45 yaşından çıktı öyle pensiyon yok. Түшүндүм, рахмат сурооңузга. Негизи бул категориядагылар биздин бийик тоолуу шартта жашагандар үчүн каралган. Мен жана жогоруда айтып кеттим, бул аксакал укпай алган окшойт. Талап кылынган стаждын 20-25 эмес 5 жылга түшүрүлгөндүгү боюнча маалыматты укпай алган окшойт. Азыркы күндө мурдагыдай 20 жыл, 25 жыл деген талап жок. Азыркы күндө жалпы негизде 58 жаштан аялдар, 63 жаштан эркектер пенсияга чыкканга укуктуу, эгер 5 жылдан кем эмес стажы болсо деген шарт 1-июль 2024 жылдан баштап күчүнө кирди. Азыркы күндө ошол талап менен иштеп атабыз. Ал эми жанагы сиз айтып аткан 45, 50, 55 жаштан бийик тоолуу шартта жашап иштегендердин пенсиялары боюнча бул өтө мындай этият менен мамиле кыла турган суроо да. Анткени бийик тоолуу шарттын өзүнүн ден соолукка чоң зыяны бар. Бул балким баягы биз бийик тоолуу татаал шартта жашап жүргөн калкыбыз көп болгондуктан көп маани бербесек керек, бирок муну бекеринен ойлоп табылган нерсе эмес. Бул негизи ден соолукка зыян келгендиги үчүн ошондой эрте чыкканга мүмкүнчүлүк берип атат. Аялдар 50 жаштан, эркектер 55 жаштан. Эгерде алар мисалы үчүн айтып атпайм, жалпы негизде азыр 5 жыл талап кылынса, бул жеңилдик шартта чыккан категориялардын талап кылынган стажы мурдагыдай эле талап калды да. Мисалы үчүн 20 жыл ошол бийик тоолуу шартта жашап иштеш керек деген. Эки шартты тең аткарылыш керек. Жашаш керек, туруктуу ошол жакта иштеш керек. Эгер ушул шарттар аткарылган болсо, анда 20 жылдан кем эмес ошол жакта. Эми 20 жылды иштеш деле оңой эмес да, ошол бийик тоолуу шартта. Анан 45 жаштан эмнеге чыгып атышат? 3 бала төрөп, аларды 8 жашка чейин өстүрүп чоңойткон апаларыбыз чыгып атат. Алардын дагы 15 жылдан кем эмес стажы болуш керек. Оркалович, азыр бизде өлкө аймагынан алынган жаңылыктар бар, аны угуп алып, андан соң маегибизди улантсак.
эл аралык уюмдар кыргыз-тажик чек арасы жөнүндө келишимге кол коюлганын кубаттай турганын билдирди. Шанхай кызматташтык уюмунун сайтында маалымдалгандай, бул тараптардын маселелерди тынчтык жолу менен өз ара түшүнүшү жана урматтоо менен чечүүгө болгон жакшы ниетинин ишке ашырылышынын аркасында мүмкүн болгонун белгилеген. Ал эми жамааттык коопсуздук келишими уюмунун катчылыгы аталган келишим коопсуздукту камсыздоону жакшыртаарын белгилеген. Чек ара маселесин чечүү ар кандай багытта аймактык кызматташтыкты жакшыртууга көмөктөшөрү шексиз. Эки тууган элге экономикалык жактан өнүгүүнү каалайбыз деген катчылык. Ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери тарабынан мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге кол коюлганын колдой турганын билдирген. Катчылыктын маалыматына ылайык, эки өлкөнү тең бул тарыхый жетишкендиги менен куттуктоо менен ондогон жылга созулган сүйлөшүү процессин ийгиликтүү аяктоого мүмкүндүк берген, лидерликти, чечкиндүүлүктү жана саясий эркти жогору баалай турганы белгиленген. Баш катчы өз ара ишеним, жакын коңшулаштык мамилени чыңдоо жана эки өлкөнүн жана бүткүл региондун элдери үчүн тынчтык келешегин камсыз кылуу үчүн эки мамлекет ортосундагы конструктивдүү өз ара аракеттенүүнү уланта берет деп үмүттөнөөрүн жазган. Ошондой эле Түркия кыргыз-тажик чек арасы боюнча макулдашууну канааттануу менен кабыл алганын билдирди. Бул тууралуу аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлады. Эки өлкөнүн жогорку деңгээлде жүргүзгөн тыгыз диалогунун натыйжасында жетишилген. Бул келишимдин аймактагы тынчтыкка, туруктуулукка жана кызматташтыкка өз салымын кошот деп үмүттөнөбүз деп айтылат Түркия тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Ысык көл областындагы эскилиги жеткен имараттар толугу менен оңдолот. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Камек Туманбаев облуска жумуш сапарында билдирди. Ал мамлекет башчынын жеке көзөмөлү менен жарактан чыккан, колдонууга мүмкүн болбогон оорукана, мектеп, бала бакча жана башка объекттердин баары оңдолуп, кайрадан курулаарын айтты. Бул үчүн тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырма берилди. Бишкекте Кытай тилин билген гид жана котормочуларды даярдоочу кыска мөөнөттүк курстар ачылды. Бул тууралуу туризм департаменти билдирди. Ал Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Кыргыз-Кытай институту тарабынан уюштурулууда. Туризм тармагынын өкүлдөрү бүтүрүүчүлөр менен кызматташууга даяр экенин билдирип, гид жана котормочуларды сапаттуу даярдоо тейлөөнүн деңгээлин жогорулатып, Кыргызстандын туризминин өнүгүшүнө салым кошоору белгиленди. Көкбөрү боюнча Ноорус турнири 15 мартта уланат. Бул тууралуу Көкбөрү федерациясы билдирди. Эске салсак, буга чейин Бишкектин батыш тарабында жайгашкан жаңы ат майданда Ноорус майрамына карата өтүп жаткан Көкбөрү боюнча мелдеште улакчы каза болгон, бир оюнчу жана оюндун калысы кармалып, тергөө жүрүп жатканы милиция тарабынан маалым болгон. Борбор шаарда мектеп окуучуларынын олимпиадасы башталды. Быйылкы жылы Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин базасында математика, физика, химия предмети боюнча 67-чи мектептин базасында болсо кыргыз тили, орус тили, англис тил, биология, география, тарых боюнча өтүп жатат. Ага борбордогу мектептердин 162 окуучусу катышып, алар олимпиаданын райондук этабында 1-чи жана 2-чи орунду ээледи. Шаардык олимпиаданын 1-чи, 2-чи орунду ээлеген жеңүүчүлөрү республикалык этапка катышат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 95 сом, орус рубль 1 сом, Кытай юаны 12 сом, түрк лирасы 2 сом 39 тыйын болсо, казак теңгеси 17 тыйынга барабар. Кыргыз Гидромет бүгүн 14 мартта республика аймагында күн ачык болоорун маалымдап жатат. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен жергесинде 21 градуска чейин жылыйт. Бүгүн Талас аймагында 19 градус болот. Ысык көл жергесинде 11, Нарын аймагында 10 градуска чейин жылыйт. Бишкекте бүгүн күн ачык болуп, абанын температурасы 20 градуска чейин жылыйт. Сиз үчүн майда, бирок маанилүү кеңеш. Биринчи радионун адистен кеңеш уктуруусунда. Ардактуу радио каармандар, сиздер биринчи радионун түз эфиринде адистен кеңеш программасын угуп жатасыздар. Биз бул жолу пенсияга чыгуунун жол жобосу боюнча Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жемиш Мукамбетовдун кеңешин угуп жатабыз. Эгерде сиздерде сурооңуздар болсо 0312 39 21 90 номерлерине байланышка чыгып узатсаңыздар болот. Ошондой эле биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы онлайн көрүп, ал жакка да суроо калтырууңуздарды
маалыматты суранабыз. Анда мына Жеңиш Уркалиевич жогоруда дагы ушул белгилеп кеттиңиз, ушул пенсиянын топтому бөлүгү боюнча сурагым келип атат. Колдонуу мүмкүнчүлүктөрү туурасында кененирээк айтып берсеңиз. Рахмат. Негизи бул ушул учурдан пайдаланып биздин радио угармандарга айтып кетет элем, жалпы эле кыргыз халкына. Анткени көпчүлүгү ушул түшүнбөстүктөн же маалыматтын жетпегенинен бери биз айтып түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз, бирок ошентсе дагы көбү түшүнбөй калып атышат окшойт. Бул кошумча компонент болуп пенсиялык системага 2010-жылы киргизилген. Бул айлык акыдан иштеп аткан кишинин ошол түздөн-түз ошол кишинин айлыгынан 2% өлчөмүндө кошумча кармалат да. Бул өзүнчө бир топтомо пенсиялык фонддун эсебине түшөт. Нак акча түрүндө. Анан ал баалуу кагаздарга салынат, же болбосо банктык депозиттерге салынып, кириш алып келе турган максатта салынат да. Анан башында бул өзү айтып тургандай пенсиялык топтомо фонддун каражаты болгондон кийин пенсияга чыккан учурда кошумча баягы кандай десем колдоо көрсөтүү максатында пенсионер өзүнүн негизги жанагы мамлекет тарабынан кепилденген пенсиясынан сырткары топтомо фонддун каражатын бөлүп же болбосо бир эле алып кеткенге мүмкүнчүлүк берилип атканда жардам катары өзүнө өзү жардам берип атат да, камсыздандырып. Анан бирок учурдун талабы экен, эми ар кандай жагдайлар болуп калган үчүн талапка жараша өзгөртүүлөр киргизилип, азыркы күндө мурда эгер топтомо фонддун каражаттарын топтолгон инвестициялык кирешеси менен, анткени алар үстүнө кошумча киреше алып келе турган нерселерге салынат да, мисалы үчүн баалуу кагаздарга алар проценти менен өзү иштеп турат. Ошондой эле банктык депозиттер дагы басымдуу бөлүгү баалуу кагаздарга жанагындай немеде иштейт да. Анан ошол каражаттардын алуунун шарты башында пенсияга чыгып атканда же болбосо башка чет өлкөгө туруктуу жашоого көчүп кетип атканда алса болмок. Эми анан жашоо ушундай экен, эми каза болуп калса мураскорлоруна ошо 2% төлөнүп берилмек. Андан кийин өзгөртүүлөр киргизилип, жана ипотекалык насыя алып үй турак жай менен камсыздоо программасына кошулгандан кийин 50 миңден ашык жеке эсебинде, топтомо фонддун эсебинде каражаты болсо, ошол насыяны жапканга ар бир жаранга мүмкүнчүлүк берди. Анткени башында биринчи взносуна деп атканбыз, биринчи төлөмдөргө. Азыркы күндө ипотекалык насыясы бар, турак жай алган жарандарыбыз алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол эле учурда үй бүлөнүн жубайлардын бирөөсүндө ипотекалык кредити болсо, экинчи жубайындагы топтомо фонддо 50 миңден ашык акчасы болсо, экөө тең баягы бюджет бир болгондуктан экөөнүкүн тең алып ошол нерсеге которуу жолу менен банктагы баягы карызын деп коелу, ошону жапканга уруксат берилди да. Бул азыркы күндө көп адамдар пайдаланып атат, анткени бизде ипотека аркылуу үй алгандар саны көбөйүп атат да жыл сайын. Ошондуктан аларга уруксат берилген. Андан тышкары жана оорулардан Жеңиш Уркалиевич, кечиресиз, бизде угарман бар экен, суроосун кабыл алып андан соң антсак. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы, угарман? Алло. Угуп атабыз сизди. Суроом бар эле. Айта берейинби? Айта бериңиз агай. Мен пенсияга чыкканда, угуп атасыңарбы? Угуп атабыз агай, угуп атабыз. Мен пенсияга чыкканда 1,5 миңден ашпасын деген закон бар эле илгери. 1,5 миңденчи. Анан 1,5 миңден зарплатым 1,5 миң аябай көп эле. Анан кийин пенсияга чыкканда ошо 1,5 миңден чыкпай 800 менен чыгып калгам. 1982-жылдарда. Мхм. Анан эми кандай болот? Аны кайта кошкосо болбойбу?
Сиздин маалымат иретинде жок, түшүндүм. Аксакал түшүндүм. Сиздин айлыгыңыз жогору болсо, бизде чын эле жана биринчи камсыздандыруу бөлүгүн эсептөө үчүн айлык кылып 87 миң кулагым качырып бар. Радиоңузду жогорулатыңыз, анткени биз кандай катуу сүйлөсөк да сиз акырын уксаңыз анда радиоңузду үнүн өйдө кылып алыңыз. 1,5 миңден чек коюлган болчу. Ал чек кийин 2 миң, 2300, 5 миң, 8 миң, 15 миң болуп жогорулаган. Ал боюнча сиздин айлыгыңызды ар бир кайра эсептөөдө карап чыгып, пенсияңызга кошуу жүргүзүлгөн. Аны сиз албай калдым дебеңиз, анткени биз кайра эсептөөдө баардык пенсиялык иштеги документтерди карап чыгып, кайра эсептеп кошконбуз. Ал сиздин пенсияңыздын өлчөмүндө азыр отурат. Ошондуктан бул жагынан күмөн санабаңыз, анткени биз ал чекти жогорулатып, азыркы күндө ал 15 миң деген чекке жеткизип койгонбуз. Ошондуктан толугу менен эсепке алынган айлык акыңызды чынында башында ошондой чектөө бар болчу. Айлык акыны орточо өлчөмүн 1500дөн жана стажына жараша пайызды алгыла деген. Ал 2 миң болгон, аны 2 миң 3 болгон, 5 миң, 8 миң, 15 миң болгон да. Ошондуктан ар бир кайра эсептөөдө эгер ошол чектен ашып кеткен болсо, ушундай кайра эсептөөлөр жүргүзүлгөн. Азыркы учурда 15 миң түзөт. Эгер сиздики ага жетпесе, анда сиздин чыныгы айлык акыңыз канча болсо, ошондон эсептелип пенсияңыздын өлчөмү чыгарылып төлөнүп атат. Муну райондук башкармалыктан барып тактасаңыз болот, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Анткени көрсөтүп беришет. Азыркы күндө сиздин айлыгыңыз баягы инфляциянын эсеби менен бүгүнкү күнгө канчага жеткирилген экен, анткени акыркы жолу 11-жылы коэффициент өзгөргөн, түзөтүү коэффициенти. Ошондон кийин эч кандай өзгөрүү болгон эмес. Ошондуктан бул маалыматты тагыраак райондон алсаңыз болот, өзүңүздүн жеке пенсиялык иш кагазыңыз боюнча. Жакшы, ардактуу радио каармандар, биз маегибизди уланталы, адистен кеңеш программасы пенсияга чыгуунун жол жобосу боюнча сүйлөшүп жатабыз. Студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңиш Мукамбетов. Сурооңуздар болсо 0312 39 21 90 номерлерине байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан дагы онлайн көрүүгө чакырабыз. Бизде угарман бар экен, Жеңиш Уркалович, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, угуп атабыз. Салам алейкум. Алейкум ассалам, саламатсызбы? Мен суроо мындай да, мына көпчүлүк эл ушуну дайыма ошо эме маалыматы жок экен да, мисалы адам баласы мына эркектер 60тан чыгып атпайбы? 63төн. Анан ошо 63 же пенсияга жетпей каза болуп калып атпайбы ал, туурабы? Анан ал ошого чейин төлөп келген да жана пенсионный фондко. Анан ошонун акчасын эмне үчүн бала бакарасына бербейт деген мындай айыл жеринде ушундай элде түшүнүк бар да, мындай бир конкретный түшүндүрүп койсоң жалпак тил менен. Бул акчага акет ойлоп Бала бакырасына түшүндүм, сурооңузга түшүндүм. Бала бакырасына үй бүлө мүчөлөрүнө мыйзамда пенсия чегерүү каралган. Үй бүлө мүчөлөрүнө балдары, жубайы кирет, жакындары кирет. Ошондуктан мыйзамда ал каралган. Эгер каза болуп калган кишинин стажы болсо, анда социалдык фонд тарабынан мыйзам чегинде баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсия чегерилет. Бирок айта кетүүчү нерсе, балдары 18 жашка чейин эч кандай документ баягы туулгандыгы тууралуу күбөлүк негизинде 18 жаштан кийин окугандыгы тууралуу маалыматтын негизинде 23 жашка чейин төлөнүп берилет. Жубайы эгер каза болгон күнүнө карата пенсиялык куракта же өзү пенсия алып жүргөн болсо, тандоосу боюнча же өзүнүн пенсиясын же каза болгон кишинин пенсиясынан өтүп алса болот. Бирок ал жерде каза болгон адамдын пенсиясынын 50% гана төлөнөт. Ошондуктан бул шарттарды караш керек. Берилбейт деген бул туура эмес түшүнүк. Берилет. Ал эми жана топтомо каражаттары болсо, эми бул топтомо фондду жана айтып келатып сөзүбүз бөлүнүп калды. Анан ошол топтомо фондко 64-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн эркек кишилерден кармалат.
Ошондой эле 1-январь 69-жылдан кийин төрөлгөн аялдардан кармалат. Мен айтып кетпедим, 10-жылы эле киргизилген. Бизге улгайган биздин урматтуу ата энелерибиз, чоң ата, чоң апаларыбыз да чалып алып менин пенсиялык топтомомду бергиле деп талап менен кайрылгандар көп учурда кездешет. Сиздердики тилекке каршы жок, анткени бул жаңы кирген компонент болгондуктан 10-жылдан бери карай эле жаш муундагы биздин жарандарыбыз өздөрүнө топтомолорун, топтолгон каражаттарын кийин алганга түптөп шарттап келатышат да. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр. Анан көп учурда бизге телефон аркылуу да кайрылып, апамдын топтомо фондун алайын дедим эле деп кайрылат. Канчада десек 80 дедик. Эми 80деги киши дагы көп жашасын, бирок 10-жылдан бери иштеген эмес да алар. Ошондуктан булардыкы жок. Негизи 64-жылдан кийинки эркектердики, 69-жылдан кийин төрөлгөн аялдардыкы гана бар. Сиз, биз мисалы үчүн жаш муундагылар, булар пенсиясына жаш курагына келгенде кошумча бир түрткү болсун, колдоо болсун деген катары киргизилген компонент. Башка мамлекеттерде бул система менен толугу менен ушундай топтомо системалар иштегендер бар. Мисалы үчүн Кореяда ошондой экен. Аларда 9% толугу менен кармалат экен. Иш берүүчү 4,5%, иштеген адам 4,5%. Кийин жаш курагы жанагындай талаптарга, мыйзам талаптарына ылайык пенсияга келген учурда толугу менен же болбосо бөлүп алганга мүмкүнчүлүк берилет экен. Алар эми биздики эми баягы баалуу кагаздардын рыногу анча өнүкпөгөндүктөн азыр биз айтып атабыз, жанагындай баалуу кагаздарга эле салынып эми болуп атат да. Кореяда болсо мейманкана бизнесине же болбосо жанагындай чоң мекеме ишканалардын немесине салып коет экен дагы, кирешеси көбүрөөк да. Анан бул жерде дагы башка жакка, башка чет өлкөлүк нерселерге салбайсыңарбы деген да сунуштар болуп жүрөт. Же болбосо могу курулушка салбайсыңарбы деп. Бирок кепилдиги, мындай коопсуздугу бар да. Ошондуктан биз бул жагында ойлошубуз керек. Анткени бул ар бир жарандын жеке өзүнүн каражаты болгондуктан анын сакталышын биз ошондуктан мамлекеттик баалуу кагаздарга алуу менен гана иш алып барып атабыз. Балким келечекте дагы башка бир инструменттер чыгып калса, анда ошол жакка да жумшаганга аракеттерди жасайбыз. Коңшу Казакстан мамлекети 10%дан топтоп баштаган 98-жылы. Бирок баягы топтолгон каражатты дагы туура иштетпесе киреше алып келбей калат экен да. Анан булардыкы акчасы көп болуп калып, сала турган, жумшай турган жактары инвестицияга жок болуп калып, анан кыймылсыз бойдон бир сом болсо бир сом боюнча тура берген да. Анан кийин булар кайра азыркы биздикиндей тилектештик кайра бөлүштүрүү системасына өтүп, бирок топтомо компоненти арасында бар да. Бир убакта булар толугу менен жана Кореядай болуп топтомо эмеге өтүп кетишкен. Азыркы күндө биздики Кыргызстанда тилектештик кайра бөлүштүрүү шарттуу системабыз иштеп атат. Шарттуу дегеним пенсиялык фонддун каражаттарын бүгүнкү топтолуп аткан, мен айтып атпаймынбы? Бүгүнкү топтолуп аткан пенсиялык каражаттар пенсиялык фонддун каражаттары. Бүгүнкү учурдагы пенсияларга төлөгөнгө кетет да. Мисалы үчүн мурун кайда топтосок, 13-числодон баштап биз ошол топтолгон акчанын эсебинен пенсияларды төлөп берип салабыз. Ал адамды, мисалы үчүн сиз менен биздин жеке эсебибизде гана жазуу калат да. Фамилиясы, аты жөнү, ушул мынча сом төлөгөн. Кийин пенсияга чыкканда биз аны пенсиянын бөлүгү катары эсептеп төлөп беришибиз керек. Бирок учурдагы пенсионерлерди биз ошондой шартта колдошубуз керек. Андан сырткары республикалык бюджеттин эсебинен жана базалык бөлүгү, үстөк төлөмдөр бар, кошумча төлөмдөр. Ошолордун баары республикалык бюджеттин эсебинен төлөнөт. Ошонун негизинде анан жалпы пенсиянын өлчөмү чыгып келет да. Ал эми топтомо фонддун баягы
жаратылышы башкачараак да, ал нак акча түрүндө, анан жанагындай нерселерге, инвестициялык портфелдерге салыныш керек. Ал киреше алып келе турган нерселер болуш керек. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз, бирок мен айтып кеткендей, жанагындай коопсуздугундагы, сакталышындагы ойлошубуз керек. Ошондуктан баягы эмеге тобокелге барбай атабыз. Убакыт көрсөтөт го, эми бара ошол өлчөмүн көбөйтсөкпү деген дагы ойлор болуп атат, сунуштар болуп атат. Анткени бул алганга жанагындай шарттар киргизилип калбады. Мен айтып атпаймынбы, ипотека калса болот, тиги алса болот, буга алса болот деп. Ошондой учурлар бар. Анан мен жана сөзүбүз бөлүнүп кетти. Мен ушул каражаттардын алуу шарттарына токтолуп аттым эле. Ипотекадан сырткары дагы азыр баягы ден соолугуга байланыштуу ооруларды дарыланууга жумшай турган дагы учурлар каралган. Бул Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте оорулардын тизмеги бекитилген. Анда жанагы залал, зилдеме жаңы шишиктердин түрлөрү, бул онкологиялык оорулар, кан оорулары, лейкоз, апластикалык аз кандуулук, гемофилия, анан кан айлануу органдарынын ооруларынын немеси да кабылдаган тубаса жүрөк кемтиги жана порок сердца деп коет эмеспизби, жүрөктүн өнөкөт коронардык оорусу. Анткени булар операция жолу менен баягы дарылана турган оорулар экен. Ага көп акча каражаты талап кылынгандыктан ушуларга уруксат берилди. Мындан сырткары өнөкөт боор жетишсиздиги, боордун циррозу, гепатит 4-5 стадиядагы гепатит, ушундай ооруларга дагы алганга, гемодиализ алгандарга мүмкүнчүлүк берилип атат. Мен айта кетейин, ипотекалык насыяларды жабуу үчүн жана ушул ооруларга нак акча түрүндө колуна берилбейт. Анткени эми биз адам болгондон кийин башка нерсеге жумшап жиберишибиз мүмкүн да. Ошондуктан бул шарттарда ошол мекеме, дарылоончу мекеме же болбосо банкка которуу жолу менен гана жүргүзүлөт. Мен айтып кеттим жана ипотекалык насыяга деп. Кааласа ошол 50 миңден ашкан суммасынын баарын алып кетсе болот, же болбосо бир бөлүгүн алса болот, 50 миңден ашыгыраак, калганын калтырып койсо болот. Эгер толугу менен алып чыгып кеткен болсо, котордуу жол менен, андан кийинки иштеп баштаган убагынан баштап кайра эле топтоло берет 2%, же анан кийин пенсияга чыккан убакта дагы мүмкүнчүлүк берилет, кайра ошол топтомосун инвестициялык кирешеси менен алса болот. Абдан жакшы. Анан мындай дагы суроо пайда болуп атат да, ушул ата энесинен, бирөөсүнөн ажырап калган балдар үчүн кандай ушул пенсия чегерилет? Жана айтып кеттим, аксакал суроо берилбей калабы деп. Божомолду бизде негизи баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсиянын түрү бар. Бул ошол каза болгон адам эгер камсыздандыруу стажы болсо, социалдык фонд тарабынан пенсия түрүндө ошо үй бүлө мүчөлөрүнө, укугу бар үй бүлө мүчөлөрүнө пенсия түрүндө чегерилип берилет. Стажы жоктордун бардыгы социалдык камсыздоо министрлиги тарабынан социалдык жөлөк пул берилет. Алардын да өзүнчө республикалык бюджеттин эсебинен бериле турган суммалары бар. Ал эми бизден чегериле турган пенсиялардын өлчөмдөрү түздөн-түз ошол жанагы экинчи топтогу майыптык пенсия сыяктуу эле эсептелет каза болгон кишиники. Анан чыгарылган пенсиянын пайызда берилет да. Анткени бул түздөн-түз ал кишинин пенсиясы эмес, ошол баккан адамдан айрылгандыгы боюнча үй бүлө мүчөлөрүнүн пенсиясы болуп калгандыктан бир камкорлугунда бир баласы же үй бүлө мүчөсү болсо 50%, 2 баласы же үй бүлө мүчөсү болсо 90%, 3 болсо 120, анан 4 андан жогору болсо 150%да ошо божомол пенсиясынын өлчөмү төлөнүп берилет.
Ушундай шарттары бар. Бул боюнча түшүндүрмө берилет. Каза болгондон кийин эгер чын эле үй бүлө мүчөлөрү муктаж жанагындай жаш курагы 18ге же 23гө чыга элек студенттер болсо же пенсия жаш курагындагы жубайы болсо райондук башкармалыкка кайрылсаңыздар болот. Негизги документи жана мен жогоруда айтып кеткен тизмеден сырткары эмгек китепчеси, армияда служба кылса анысы, диплом, ушулардан сырткары үлгүндүгү тууралуу күбөлүктүн нотариустан бекитилген көчүрмөсү. Ушул документтерди анан өзүнүн балдардын же болбосо үй бүлө мүчөлөрүнүн туугандыгын тастыктаган документтери керек. Мисалы үчүн нике тууралуу күбөлүк, эгер жубайына чегерилип атса, эгер балдарына болсо анда туулгандыгы тууралуу күбөлүк тууралуу ошол документтер керек. Жакшы, анан Жеңиш Уркалович, ушул биздин эфирдин алкагында дагы бир топ суроолорду беришти, угармандар узатышты. Анан негизи эле мындан сырткары өзүңүздөргө ушул жарандардын арасында пенсия алууда же болбосо чыгууга бир жол жобосун түшүнбөй көпчүлүк учурда кандай бир суроолор менен өзүңүздөргө кайрылышат? Ооба, бул негизи ушундай эле суроо менен бизге күнүгө эртеден кечке чейин иштейбиз. Ошол учурда кайрыла берсеңиздер болот. Бизде кол борборубуз бар. Түз номер 1202, баягы шаардык телефондордон чалуу акысыз, ал эми уюлдук телефондон өздөрүнүн тарифтерине жараша да 1202. Андан сырткары биздин сайт аркылуу каталышуу бар. Биздин сайт sf.gov.kg. Ошол сайтка кирсеңиздер, оң жак төмөнкү жагында каталышуунун эмеси турат. Аны ачсаңыздар, жазсаңыздар, биздин операторлор сиздерге ошол эле учурда жооп берет. Андан сырткары ишеним телефондорубуз иштейт. Бул 543316 түздөн түз менин отурган телефон. Андан сырткары башкармалыгыбыздын 576661 деген телефону бар. Жана уюлдукта телефону бар. Ал биздин сайтта толугу менен көрсөтүлгөн. Ошондуктан ошол жактан карап кайрылуу жасасаңыздар болот. Анан мындан тышкары жана айтып кетпедимби, Бишкекте 4 чоң калктуу тейлөө борборунда социалдык фонддун терезеси бар атайын. Ошол жерде биздин кызматкерлер отурат. Алар дагы дайыма сиздерге кеп кеңеш берип, жардам көмөк көрсөткөнгө даяр. Ош шаарында дагы ушундай эле калктуу тейлөө борборунда биздин терезебиз бар. Эми биз азырынча чоң гана шаарларга койдук. Башка райондук башкармалыктарда болсо ал жака калктуу тейлөө борборуна отургузуп кереги жок, анткени ал жерде райондук шаардык башкармалыктардын кызматкерлери түздөн түз ошол жерде бизде иштешет. 53 райондук башкармалык. Агай, бизде ушул карамабызда 2 мүнөт калды, угарманыбыз бар экен. Кабыл алсак, сурооңузду кыскача узатсаңыз, жооп берүүгө жетишели. Саламатсызбы? Мен кыскача эле базар Жеңиш айладай. 5 баласы бар. Канча болчу, кандай өрбөштөнбү? 5 бала менен азыркы күндө 53 жаштан чыгат. 15 жылдан кем эмес стажы болуш керек. Ошондой эле талабы 5-баласын 8 жашка чейин аман эсен өстүрүп чоңойткон апалар 15 жыл стаж менен 53 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Ооба. Рахмат. Жеңиш Уркалович, сизге да ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп келип, ушул угармандарды кызыктырган суроолорго жооп берип, ошол эле убакта кеп кеңешиңизди бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул менен Адистен кеңеш программасы соңуна чыкты. Биз бул жолу пенсияга чыгуунун жол жобосу боюнча Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңиш Мукамбетовдун кеп кеңешин уктук. Алып барган Жумакан Батырбекова, режиссер Айгүл Маметова. Саламатта калыңыздар. Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20.200 шарчы километр. Калкы 941.100 адам. Чүй областынын